Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Социалдык контракт алгандар ийгиликтүү иш алып барышууда. Талас районунда калкка багытталган 20га жакын объекттин ачылышы күтүлүүдө. Ар бир жаран медициналык камсыздандыруу полисин алышы керек. Алгач расмий кабарлардан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров алдыдагы жылытуу мезгилинде экологиялык абалды жакшыртуу жана Борбор калаада түтүндү болтурбоонун алдын алуу боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө экология, жаратылыш ресурстары жана техникалык көзөмөл министри Мелис Турганбаев республиканын ири шаарларында экологияны жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берип, ошондой эле Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун отун менен камсыздоо түзүмүн өзгөртүү мүмкүнчүлүктөрүн айтты. Тагыраагы көмүрдүн ордуна жаратылыш газын пайдалануу. Белгиленгендей, борбордук шаардык жылуулук электр борборунун жаратылыш газына өтүшү менен көмүрдү пайдалануу 600 000 тоннага жакын кыскарат. Бул абдан маанилүү, деди Акылбек Жапаров. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасы Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун жаратылыш газына өткөрүүдөгү эсептөөлөрдү, анын ичинде камсыз кылууну эске алуу боюнча кошумча тапшырмаларды берди. Ага ылайык калкка жаратылыш газын кошууга жана газ казандарын сатып алууга пайызсыз насыяларды берүү, электр энергиясына тарифтердин мисалында жаратылыш газ үчүн төлөөнүн дифференцияланган системасын иштеп чыгуу. Жакын арада бул маселе боюнча комплекстүү чаралар көрүлөт. Эгерде биз пландагандын баары ишке ашырылса, түтүн маселеси чечилет, деп жыйынтыктады Акылбек Жапаров. Талас району жана Талас шаары боюнча былтыр социалдык келишим түзгөн жарандар өзүнүн ишкерчилигин 100% толук ийгиликтүү алып барып жатышат. Бул жөнүндө Талас райондор аралык социалдык өнүгүү жана иш менен камсыз кылуу миграция башкармалыгы өздөрүнүн жыл бою жүргүзүлгөн мониторингине таянып билдирип жатышат. Белгилей кетсек, Кыргызстандын бал өндүргөн ишкерлери 200 тоннадан ашык балды сыртка экспорттогон. Таластык социалдык келишим түзгөн ишкерлер дагы бал экспорттогон ишкерлердин катарына кошула турган күн алыс эмес. Кененирээк кийинки материалда. Бул Чакан Чарбада 15 дана балчелек бар. Алардын ар биринде жумушчулар тынбай иштеп жатканын көрүүгө болот. Чарба жакында эле биринчи жолу бал жыйнап продукциясын алды. Чарбанын түптөгү социалдык келишим долбоору түрткү болгон Алымкан Темиралиева жолдошу менен кеңешип, балдары үчүн мамлекеттен алып жүргөн жөлөк пулдан баш тарткан. Анын арты менен 100 000 сомдун тастыктамасын алып иш баштады. Азыр эми бул чарба үй бүлөнүн киреше булагына айланды. Бул 2 баласы бар. Улумдун 2 баласына 1200 сом жөлөк пул алат. 2400 сом, 1200 сомдон. Анан арыны 2 жылдан бери өзүм баягы дарычылык касиети да өзүңүздөр билгендей жакшы. Анан ошого өз кызыгып, малыбыз болбогондон кийин эми ушу арычылык ишкерликти улантып, малга караганда бул арычылык ишкерлик аябай жеңил деп эсептейм. Себеби баягы малдын түйшүгү көп, оокатын, чөбүн баарын жыйнап бересиң дегендей, а бул ары өзү ушунчалык иштарман келет да, ушунчалык тазалыкты сүйгөн иштарман, бул өзү оокатын өзү жыйнап өзү топтойт экен. Карпат, анан Карника породасын алдык. 15 семья алдык. Ошону азыр карап атабыз. Эми быйыл өзүңүздөр көргөндөй май айы 1-майда биринчи бал тартылыш керек эле. Чабык деп коет. Биринчи чабык болбой калды. Бизде анткени жамгыр, жаан-чачын көп болду. Анан ушунун 13-үндө тартып алдым. Биринчи балын алдык. Чарбада Карпинка жана Карпат карлары багылат. Алардан таза бал алуу менен экологиялык таза азык өндүрүү максат кылынган. Былтыркыда мен өзүмдө 2 семьям бар эле, ошолор бул жаңы быйыл баягы акчаны биз кечирээк алып калганга байланыштуу, семьяны кечирээк алгандан кийин булар жакшы күчтөн элек да. Баягы иштеп, булар топтоп бал жыйнаганга, анан ошол 3 электен алган балыбыз бул. 10 литр болду, аны килограммга айлансак, 13 килограмм 958 грамм болду. Ушул учурдан пайдаланып,
президент өкмөтүбүзгө, президентке Сабыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылык билдирип кетким келет, жана сиздерге дагы, соц адистерге. Талас району жана Талас шаары боюнча былтыр 50 жаран социалдык келишим менен ишкерликти баштаса, быйыл бул долбоордон колдоо тапкандардын саны 220 жетти. Бизги азыркы учурдан пайдаланып айтым келет, биздик 2022-жылы алган соц контракт алуучулардын толугу менен 100%ке ишкерликти жүргүзүлүп, киреш алынып жатат. Андан сырткары азыркы 220-2023-жылы алганга дагы өз убагында биздин башкармалыктын кызматкерлери тарабынан мониторингдер жүргүзүлүп, ошондой эле мынакей азыркы учурдан пайдаланып көрүп атасыздар, ишкерликтерди мынакей киреше алынып өзүнүн жыйынтыгын берип жатат. Социалдык кызматкерлер соц контракттан колдоо тапкан ар бир ишкердин баштаган ишине тыкыр көзөмөл кылат. Алардын кирешеге чыгышы башка максат. Учурдан пайдаланып, ошо Талас райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо миграция башкармалыгы тарабынан 220 үй бүлө ушул 100 000 сом өлчөмүндө соц контракт алышты. Ушул ишкерликти өнүктүрүү боюнча ушул алынган соц контрактты туура пайдаланып, киреше алып, мындан ары дагы өз ишкерликтерин туура жүргүзүүгө чакырып кетет элем. Таластын балы ар дайым жогорку сапаты жана дарылык касиети менен бааланып келет. Буга чейин бир катар көргөзмөлөрдө аты таанылып, эл аралык деңгээлге чыккан. Андыктан соц келишим долбоору менен бул тармакка бел байлаган бал өндүрүүчүлөр дагы жакын арада экспортко чыга баштайт деген ишеним бар. Кыргызстан былтыр 200 тоннадан ашык балды сыртка экспорттогон. Кыргыз балын Корея, Америка, Япония, Араб өлкөлөрү, Россия, Казакстан баалап алып келет. Салика Сариева, Илхан Арсланбеков, Талас району. Түркмөнстандын Соода өнөр жай палатасында Кыргызстан менен Түркмөнстандын ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп өттү. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, жолугушууга кыргыз тараптан тамак аш өнөр жайы, текстиль жана тигүү өнөр жайы, курулуш материалдарын өндүрүү, IT технологиялар жана мунай химиясы тармагында 17 компаниянын өкүлдөрү катышты. Ал эми Түркмөн тараптан курулуш материалдарын өндүрүү, транспорт жана логистика, тамак аш өнөр жай, текстиль өнөр жайы жана IT технология тармагында иштеген 40 компаниянын өкүлдөрү жана ишкерлер катышты. Жолугушууда эки тараптуу соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү, атап айтканда өлкөлөрдүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, ошондой эле Кыргызстан менен Түркмөнстандын соода өнөр жай палаталарынын активдүү өз ара аракеттенүүсү талкууланды. Мындан тышкары Кыргыз-Түркмөн тегерек столунун алкагында Кыргызстан менен Түркмөнстандын ишкерлеринин ортосунда эки тараптуу жолугушуулар болду. Эки тараптуу жолугушуулардын жыйынтыгында биргелешкен иш-аракеттердин түрдүү багыттары боюнча кызматташуу жөнүндөгү 20дан ашык документке кол коюлду. Иш-чара Кыргызстандын Түркмөнстандагы элчилиги, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук инвестиция агенттиги жана Түркмөнстандын соода өнөр жай палатасы тарабынан уюштурулду. Япон айыл чарба өндүрүштүк товардык үрөөнчүлүк кооперативи Талас облусундагы дыйкандар менен иштешип баштагандыгына 10 жыл болду. Аталган кооператив ашкабактын үрөөнүн дыйкандарга таркатып, ашкабакты өстүрүп чет өлкөгө экспортко чыгарат. Учурдагы дыйкандар өстүргөн ашкабактын абалы менен кабарчыбыз Орозбек Бейшебаев жеринде таанышып келген. Талас облусунун дыйкандары Япон өлкөсүнөн келген ашкабактын үрөөнүн өстүрүп чакан жерден арбын киреше алууда. Бакаята район Кең Арал айылынын тургуну дыйкан Сайыпбек Жаманкулов быйыл ашкабактын үрөөнүн 10 сотук жерге өстүрүүдө. Деле жүрүп атырык эми, карап атырык. Карабасаң, мээнет кылбасаң болбойт экен да, бул жаш балада экен. Улам суу карабыз, улам даризин беребиз, улам жекелетип атырык, чөбүн отуп атырык, кетменмен чабып атырык. Анан карабасаң болбойт деле. Бул деле ошондой экен. Аябай мээнет кылыш керек да, мээнет. Баягы эгер баасы жакшы кээ болсо, жакшы төлөп берсе япондор, анда Кудай берди. Анан кийин азырынча иш кылып атырык буйруса. Анан күзүндө жөжөн санайбыз. Мына ушул энелик. Бул эртең ачылат. Мына бул энеликтер да, мунун баары энелик түбүнөн чыгып атпайбы? Булардын баарын ачты. Дыйкандарга ашкабакты өстүрүү ыкмаларын атайын Япон өлкөсүнөн келген адистер окутуп, тала семинарларын уюштуруп турушат. Башында ушул 1-2 жылы дыйкан менен баштадык эле, Кудайга шүгүр, мына быйыл 14 контракт болду. Кызыгуулары бар, даже контракт быйыл жетпей эле калган убакыт болду. Эми биринчи жылдары сал-сал кыйынчылык болот.
Анткени баягы жаңы технология, баягы инновация деп коебуз да. Ушу дыйкандар баягы технологиясын үйрөнүп, ошого кызыккандар азыр иштеп атат. Былтыркы, мурдагы жылкы иштеген дыйкандар үйрөнүп калды. Алар баягы түшүндү. Мисалы, былтыр алган дыйкандар быйыл жерин аянтын 20 сотка көбөйтүштү да. Энеликкүл деген жанагы тоголок бар. Ошондой бар экен, мен алсам. Жылдан жылга ашкабак өстүрүп арбын киреше тапкан дыйкандардын саны көбөйүүдө. Өзгөрүш айылынын тургуну Жаңылкан Мырзалиева да атайын окуудан өтүп, быйыл чарбагына ашкабак эккен. Дагы көп эмелер бутап кое турган жерлери бар экен. Анан бир болжолу келген жерден башын токтотот экенбиз өсүүн. Ошондо ал күчтүн баары ашкабакка келип, анан полноценный ашкабак берилет экен да. Бир түптөн бирөө гана. Мындай экологически таза өндүргөнгө аракет кылып атабыз. Анткени бир да кошумча мындай бир гербицид тиги деген пайдаланылган жок. Суулар убакты берилип атты. Аны деле суусаганын баягы кадимки өсүмдүктөрдү болуп шөлбүрөп калганда суусап эме кылып коебуз. Анан ага чейин ушул улам түбүнөн чыккандарын чөп-чарын терип отурсаң оңой эле экен. Май айында тигилген ашкабактар 45 күндө бышып жетилип калат. Андан соң ашкабакты өзөгүнөн ажыратып, көлөкөдө кармап, данегин бөлүп алып, кургатып, чет өлкөгө сатыкка даярдалат. Орозбек Бешибаев, Дина Акматова, Бакай Ата району. Талас районунда быйыл жалпы калкка багытталган 20дай объекттин ачылышы болоору күтүлүп жатат. Ал объектилер социалдык, спорттук объектилер жана жалпы жергиликтүү калктын турмушун жеңилдетүүчү ири ишканалар болот. Белгилей кетсек, бул объектилер мамлекеттик казынадан, жергиликтүү өнүктүрүү фонддордон жана айыл өкмөттөрдүн казынасынан инвесторлор тарабынан каржыланып жатат. Дагы кошумча райондун ирригация тутумун жакшыртууга багытталган каражаттар арбын. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Арал айылындагы курулушка капсула салынды. Мааниси айылдын келечектүү жаштардын ийгиликтерине салынган үмүт болуп калды. Курулуштун узуну 25, туурасы 10дон ашык метр. Курулуш аяктап калса, Арал айылынын балдары, жаштары, атүгүлү улайган тургундары ден соолук чыңдаган эл аралык мелдештерге чыгып, айылатын даңаза кылган спортчуларды тарбиялаган кеңсе болот. Бир 100ге жакын балабыз ошо чет жакта айылдарга барып машык өткөрүп түшөт. Анан ошо элдин суроо талабы боюнча жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликке ошо токтом кабыл алынып, күрөш зал салуу боюнча 4 миллион сом жергиликтүү кеңештин депутаттары өздүк булактан карап беришти, жергиликтүү бюджеттен. Андан тышкары 5 миллион 200 миң сомду ошо Талас райондук өнүктүү фондунан долбоор жазып утуп алганбыз. Кудай буйрса баардык жумуштар башталды. Бир курулуштун иштери бир 3 айдын ичинде бүтүп калат деген үмүттөбүз. Негизи 3 айга ошо келишим түзүлдү. Айылдагы мындай маселелер жеке тараптардын колдоосу менен чечилгени бир топ жеңилдиктерди берет. Айылдын тургуну спорт залы үчүн өзүнө таандык жер тилкесин белекке берген. Участок ушул жер меники. Менин балдарым менин наамда турат. Анан бу балдардын келечегине спорт керек экен. Спорт элди машыктырат. Спорт элди алдыга сүйрөйт. Жаштардын келечеги. Мына бүтсө, бош жүргөн балдарыбызга эрмек болот, машыгат. Бул чоң ийгилик өкмөт тарабынан бизге көрүп аткан камкордугу бул жакшы нерсе. Мына Кудай каала бул бүтсө, анан ошол жердеги балдардын баарынан кийинки муундардан дагы мен ишенем чемпиондор чыгат, атактуу спортсмендер чыгат. Белгилей кетсек, быйыл Талас районунда калкка кызмат кылган ушундай социалдык жана экономикалык маанидеги объектилерде эсептелинген 20дай объекттин ачылышы болоору күтүлүүдө. Район боюнча азыр бизде мамлекет тарабынан козголгон жана 100 мектептин ичинде 2 мектеп, ушул Арал аймагында Нанаев аттуу мектеби жана Балбал дагы мектеп ушу 1-сентябрга Кудай буйрса ишке берилиш керек. Бул чоң мамлекет тарабынан жасалып жаткан объекттер. Жана өзүбүздүн фонд тарабынан жазылган объекттер көп. Бул бала бакчалар. Себептен бүгүнкү күндө 2 бала бакча азыр спонсор тарабынан, анан кийин фонд тарабынан совместный Кара Суу аймагында бала бакча куруу иштери башталды. Жана башка экономика тарабынан ЖБ завод ачылыш керек Өмүрөлү аймагында. Кудай буйрса бул пайдап келүүчү объектлерден. Жалпысынан ошо биз күтүп атабыз, Кудай буйрса бир 20-25 объекти ачылышын кылабыз деген жакшы үмүттөр бар. Ошондой эле Талас районундагы салынып жаткан объектилер мамлекеттик казынадан, жергиликтүү фонддордон жана инвесторлордун каржылык колдоосу менен ишке ашып жатат.
Салиха Сариева, Илхан Арсланбеков, Талас районы. Кыргызстандын ар бир жараны медициналык камсыздандыруу полисин алышы керек. Бул талап 2023 жылдын март айында жогорку кеңеште көтөрүлүп, милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизилген. Анда өлкө аймагында жашап жаткан адамдарды 2 топко бөлүп, аларга берилүүчү милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин баасы да ар башка көрсөткүчтө чегерилип коюлган. Алсак чет өлкөнүн жараны 1 жылга милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси үчүн 16.391 сом төлөсө, Кыргызстандын жараны 1.722 сом төлөйт. Полиске ээ болгондон кийин жарандар кандай медициналык кызматтарды жеңилдетилген тартипте ала алат? Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Ооруканага же дарыканага кайрылганда 50% жеңилдик берүүчү полисти алуу үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Талас аймактык башкармалыгына кайрылуу керек. Талас шаарынын тургуну Алмаз Медетбеков милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алуу үчүн аталган башкармалыкка келген. Мындагы адистер Алмаздын өздүгүн тастыктаган паспорттун негизинде каттап, 10 мүнөттүн ичинде медициналык камсыздандыруу полисин колуна тапшырды. Ал эми Алмаз Медетбеков медициналык камсыздандырылган жаран. Бул үчүн ал 1.722 сом төлөдү. 1 жыл аралыгында ага карата медициналык кызматтар, дарыканадагы дары-дармектер 50% жеңилдик менен берилет. Мен камсыздандырылбаган жаран болгон үчүн мен ММК полисин сатып алдым жаңы эле. Бул ММК полисин алуу менен мен көптөгөн жеңилдиктерге ээ болот экем медицина тармагынан. Адан тышкары көптөгөн дары-дармектерди да жеңилдиктер менен алат экем. Бардыгыңыздарды бул ММК полисин алууга сунуштайм. Болгон баасы 1722 сом экен. Мисалы больницага жатып калсам, окус мен терапия бөлүмүнө жатчу болсом, 840 сом төлөйт экем. А болбосо мен 2665 сом төлөмөкмүн. А хирургия бөлүмүнө жатып калчу болсом, мен 3440 сомдун ордуна болгон 1090 сом гана төлөйт экем. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси 5 күндөн кийин күчүнө кирет. Полиске онлайн форматта да ээ болсо болот. Ал үчүн М-банк тиркемесине кирип, милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин басып, өзүңүздү тастыктап катталыңыз. Ал эми төлөмдөр банктар аркылуу жүргүзүлөт. Башка региондор, мисалы Манаский районунан, Кара Бурадан, Талас районунан страховой полисти алса болот, алар WhatsApp аркылуу алса болот. Биринчи бар туруп банкка реквизит менен өзүнүн алган паспорт менен бар туруп, наличие өзүнүн страховой полис боюнча маалымат төлөп келет 1722 сом менен. Анан будан да тышкары бизге ошо именно реквизит боюнча бизге жөнөтөт, код платежа өзүнүн чекти паспортун жөнөтөт, заявлениясын жаздырып жөнөтөт. Бүгүн жөнөтүлө базага киргизем, базага киргизгенден кийин ширле уже күчүнө 5 күндөн кийин күчүнө кирет да, а колуна ширле канат бере беребиз. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүү толуктоолорго ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган камсыздандырылбаган жана чет өлкөлүк жарандар милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин сатып алууга милдеттүү. Кыргызстандын жараны үчүн полистин баасы 1722 сом. Ал эми чет өлкөлүктөр үчүн 6 айга 8196 сом, 1 жылга 16391 сом. Полис алган жарандар стационардык жардам алууда жеңилдиктерге ээ болот. Баштапкы медициналык жардам алууда бардык изилдөөлөр бекер болот. Баштапкы медициналык жардам алган учурда дарыгер дайындаган дарыларды атайын справочниктин ичинде дары болсо, ага дарыгер жеңилдетилген рецепт жазууга милдеттүү. Ал рецепт менен дарыларды болжол менен 50% арзан сатып алуу укугуна ээ болот. Полиси бар жарандар милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен келишим түзүлгөн дарыканалардан дары-дармектердин 500 түрүнө, ошондой эле өнөкөт ооруларга карата дарыларды 50% жеңилдик менен алат. Ал үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер бейтапка жеңилдетилген рецептти жазып бериши шарт. Дарыгердин колуна рецепттин коду гана берилет. Ал кодду паспорту менен дарыканаларга барып, кодду көрсөтүп, ошол бейтапка жазылган дарыны базадан алып чыгат дагы дарыгерге баасын мамлекет тарабынан компенсация болуп аткан сумманы айтат, экөөнүн айырмасын пациент төлөшү керек. Белгилей кетсек, полисти сатуудан түшкөн каражатка медициналык мекемелердин материалдык техникалык базасы чыңдалып, бейтаптарга карата сапаттуу медициналык кызматтар жакшыртылат.
Чолпон Сабитова, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Талаш шаары. Кыргызстанда аялдардын 14%дан ашыгы 18 жашка чейин турмушка чыккандар. Тилекке каршы бул статистикалык көрсөткүч жыл санап көбөйүүдө. Ал эми ошол эле учурда кыздардын эрте турмушка чыгуусунан жана ата-энелеринин диний ишенимдеринин таасиринен улам мектепти таштап кеткенде учурлар болууда. Андыктан мындай көйгөйлөрдү алдын алуу үчүн өлкөнүн бардык облустарынын 14 районунда коомдук диалогдор өтүүдө. Аталган иш-чара бүгүн Манас районунда өткөрүлдү. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстанда акыркы жылдары ата-энелердин диний ишенимдеринин негизинде кыздардын билим алуу мүмкүнчүлүгүн чектеп коюу жана тыюу салганына карабастан эрте никеге туруу маселеси да курч бойдон калууда. Ушул себептен кээ бир кыздар мектепти бүтүрбөй, окууну таштаганга мажбур болушат. Бул өзгөчө айыл жергесинде абдан актуалдуу. Андыктан Кыргыз Республикасынын Конституциясында көрсөтүлгөн ар бир адам мамлекеттик билим берүү уюмдарында акысыз билим алууга укуктуу деген кепилдикти ар бир жаранга түшүндүрүү учур талабы болууда. Кыргыз Республикасында 10 майдан баштап 22 июнга чейин бүт областтарда кеминде ар бир областта 2 райондон ушундай иш-чаралар өтүлүп жатат. Бул жерге ушу презентациялар, баяндамалар жасалды. Ушу министрликтердин тарабынан, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан, ошондой эле жанагы мамлекеттик комиссия дин боюнча иштеген ушул комиссия тарабынан онлайн катышып, ошо өздөрүнүн презентацияларын жасап, суроолорго жооп беришти. Дискриминациялык нике практикасы, анын ичинде жашы жете элек куракта никеге тургандардын саны боюнча республиканын деңгээлинде расмий маалыматтарды табуу кыйын. Анткени алар мамлекеттик каттоого турушпайт. Бирок Кыргызстандын аймагында эрте никеге туруунун кеңири таралганын тастыктаган бир катар изилдөөлөр бар. Алсак демографиялык жана ден соолук изилдөөсүнүн маалыматына ылайык, өлкөдөгү аялдардын 14%-ын 18 жашка чейин турмуш кургандар түзөт. Ал эми алардын 2%-ы 15 жашка чейинки өспүрүмдөр деп аныкталган. Анан бул диалогдор ошол негизге эле ошол көйгөйлөрдү алдын алуу максатында. Анткени эрте нике боюнча азыр Кыргызстандагы жана презентациядагы статистиканы карап көрсөк, өткөн жылкыга 20 жыл менен 21 жылдын айырмасын карасак, 24% эрте никелер, 18 жашка чейин болгон никелер көбөйүп калыптыр да. Кыздардын эрте турмушка чыгуусун жана диний ишенимдерге берилүүсүнүн алдын алуу максатында Манас районунда да бир топ иштер жүргүзүлүп жатат. Ал үчүн мамлекеттик администрацияда атайын комиссия түзүлүп, иш алып барууда. Буга мектептеги мугалимдерден тышкары имам хатиптер да көмөк көрсөтүүдө. Анын алкагында байма-бай түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлүп турат. Бүгүнкү күндө ошол айылдын имамдарына дагы ушундай талаптарды коебуз. Дайыма көзөмөлдөгөнгө аракет кылабыз ошол нике кыйбоо боюнча. Анан кийинки кезде ошол аябай жакшы колго алынып атат окуучуларга, бүтүрүүчүлөргө кесиптик багыт берүү боюнча. Кесиптик багыт берүү боюнча ошол мектептердин базасында ар кандай иш-чаралар жүрүп атат да. Бүгүн дал ушул кыздардын билим алуу укуктарын жана эрте турмушка чыгуудан коргоо боюнча коомдук диалог Манас районунда өткөрүлдү. Анда кыздардын укуктары айтылып, кызуу талкуу болду. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү кызматкерлер катышты. Бүгүнкү мына отурум аябай мага жакты. Баардык бирөө катышкандардын баардыгы мындайча ыраазы болушуп атат. Ушундай көбүрөөк болсо, бул баланы тарбиялаш ата-эненин милдети. Ата-эне үйдөн тарбиялаш керек. Бирок өкмөт дагы ушу ата-энеге жардам берип, өкмөт дагы бекер окутканга аракет кылды. Андан тышкары дагы 18ге чыгып, үй бүлөлүү болмоюнча чет өлкөгө биздин жаштарды чыгарбаса деген оюмда. Эмнеге дегенде кетет, Европага кетет, Россияга кетет, чет өлкөгө, Америкага кетет. Аяктан келгенде ошолордун менталитетин үйрөнүп, бияка келип туруп башкалар тартып кетип атат да. Ошол эң кыйын нерсе ошол жерде болуп атат. Бул коомдук диалогдор Кыргызстандын бардык областтарынын 14 районунда, ал эми Талас облусунда Айтматов жана Манас райондорунда өткөрүлүүдө. Белгилей кетсек, аталган иш-чара диндер аралык диалогду жана толеранттуулукту илгерилетүүгө көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында өткөрүлүүдө. Жаркынай Тургунбекова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Манас району.
Талас шаардык балдарга билим берүү борборунун кенже бий тобу Түркия мамлекетинин Кипр шаарында болуп өткөн Жайкы кубаныч аталышындагы 15-чи балдардын эл аралык бий фестивалына катышып, сыйлуу байгелерге ээ болуп келишти. Аталган фестивалга Болгария, Латвия, Польша, Түркия, Кыргызстан жана башка мамлекеттерден келген бий тайпалар катышты. Жаш бийчилердин ийгилигин кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Аянанын эң башкы хоббиси бул бий. Учурда ал тарбияланган талас шаардык балдарга билим берүү борборунда өзү теңдүүлөр менен куралган бий тобу Түркия мамлекетинин Кипр шаарында болуп өткөн 15-чи эл аралык Жайкы кубаныч аталышындагы балдардын бий фестивалына катышып, көп сыйлыктарга ээ болуп келишти. Аяна келечекте мыкты бийчи болуп, Кыргыздын улуттук бийлерин дүйнө жүзүнө таанытуу максаты бар. Biz Kipr параттан Кыргызстанды жилен көтөрдүк, бийледик. Жана башка өлкөлөрдүн бийлерин көрдүк. Жана башка өлкөлөрдүн балдары менен тааныштык. Мен келечекте бийчи болом, мага бийлеген абдан жагат. Башка өлкөлөргө барып Кыргызстандын бийин көргөзгүм келет. Кыргызстандын бийи сонун экен, башкаларга даңкталгым келет. Жайкы кубаныч балдардын эл аралык бий фестивалына окуучулар жетекчиси менен биргеликте 4 кыргыз бийи жана 1 заманбап бий даярдап барышкан. Литва, Польша, Болгария, Түркия, Кыргызстан жана башка мамлекеттен келген жаш улан кыздар бий өнөрлөрүн тартуулашты. Даярдык абдан эле жакшы болду. Кыздарыбыз активно катышты. Күнөгө келебиз. Бири-бирибиз менен бат эле тил табыша алдык кыздар менен. Бул жакта кыздар 3 группадан чогултулган кыздар болчу. Башында бир аз кыйынчылыктар болду, бирок сабактарды калтырбай, күнүгө келип, үйрөнүп, растяжкадан баштап бийлерге чейин баары өздүн каалоосу менен келип бийлешти. Аталган борбордун окуучулары бул эл аралык балдардын бий фестивалына 5-жыл катышып жатышат. Жаш таланттардын жол кире, тамак ашын ата-энелери көзөп беришкен. Акыркы окуу жылы бүтүп атканына байланыштуу акыркы фестивалдардын бири болуп Кипрге барып келди. Бардык каражатты ата-энелер өздөрү көтөрүп акысын төлөштү. Жатаканасы окуташы бүт ал жак чакырган тараптан болду. Жакшы жеңиштерге жетип келишти. Биз жылда окуу аягында өзүбүздүн отчет концертибизди беребиз. Ал жактан ушундай активдүү катышкан балдарга сыйлык, грамота, дипломдор тапшырабыз. Ал жакта өздөрүн ачып, өздөрүнүн таланттуу балдар окушуп, өздөрүнүн таланттарын жакшы ачып, өнүктүрүп окушат. Биз ошондой колдоо көрсөтөбүз. Талас шаардык балдарга билим берүү борбору кичинекей бөбөктөрдү 4 жаштан кабыл алып, алардын чыгармачылыгын өнүктүрүүгө салымдарын кошуп келишет. Борбордо учурда 15ке жакын жаш таланттарга ар тараптуу багыт берүүчү иримдер иш алып барат. Алдыда дагы эл аралык кароо сынактарга катышып, байгелүү орундарга жетишүү аракетинде. Биздин дотусто бардык керектүү нерселердин баары камтылган. Биз балдарды аракет кылабыз, көп чет элгө, ар кандай фестиваль, конкурстарга катыштырганга. Кең келечек куруу үчүн эңириде жаштарга шарт түзүп, ар тараптуу колдоп, чыгармачылык жактан өсүп өнүгүшүнө басым жасоо зарыл. Жаш улан кыздар эл аралык кароо сынактарга катышуусу Кыргыздын улуттук маданиятынын ажырагыс бир бөлүгү болгон бийлерин башка улуттун өкүлдөрүнө таанытуу жана жайылтуу болуп саналат. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары. Сиздер Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.